Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2020 жылдын финанс-экономикалык көйгөйлөрүнөн сабак алуу менен бюджеттик саясаттын жаңы концепциясын ишке киргизүүдө. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу, биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков бюджеттин 2021 жылдын январь айына болжолдуу көрсөткүчтөрдүн аткарылышы, ошондой эле бюджеттик саясаттагы жаңы кадамдарды киргизүү маселеси боюнча кеңешменин жүрүшүндө билдирди. 2020 год показал, что нам необходимо формировать соответствующие резервы для того, чтобы избежать рисков повторения непредвиденных ситуаций. В этой связи мы вместе с Министерством финансов спрогнозировали помесячный план доходов и расходов республиканского бюджета. По состоянию на 20 января текущего года план подоходной части на январь уже выполнен на 82%. Это достаточно хороший показатель, особенно что уровень доходов января на текущую дату уже превышает факт за январь 2019 года, за полный месяц. Вместе с тем, уважаемые коллеги, хотел бы отметить, что та ситуация, которая складывалась в 2020 году, подтолкнула нас к необходимости изменения всей бюджетной политики правительства на ближайшую перспективу. Основная суть этой концепции заключается в том, что все социальные обязательства правительства, выплаты пенсий, пособий, а также погашение наших долгов, как внешних, так и внутренних, будут привязаны исключительно к налоговым доходам. То есть наши фискальные органы, наша экономика должна полностью удовлетворять потребности населения в социальных обязательствах. Кроме того, мы должны прийти к пониманию того, что расходы следующего года, следующих периодов не должны превышать уровень доходов предыдущих. Таким образом, мы с вами сможем формировать соответствующие резервы по доходной части и направлять их на развитие экономики. Артем Новиков белгилегендей, өткөн жылдын соңунда 2021 жылга дээрлик амбициоздуу бюджет кабыл алынган. 2020 жыл күтүлбөгөн абалдын кайталануу тобокелдигин алдын алуу иретинде тийиштүү резервтерди уюштуруу зарылдыгын көрсөттү. Буга байланыштуу биз Финанс министрлиги менен биргеликте салык киреше көлөмүн өкмөттүн үстүбүздөгү жылдын бардык социалдык милдеттенмелери менен синхрондоштуруу максатында республикалык бюджеттин киреше жана чыгыш ар айлык планын болжодук. 2020 жылы орун алган абал биздин жакынкы мезгилдеги бардык бюджеттик саясатты өзгөртүүгө түрткү берди. Концепциянын негизги маңызы өкмөттүн бардык социалдык милдеттенмелерин, пенсия жана жүлүк пулдарды, карыздарды төлөө салык кирешелерине байланат. Биздин фискалдык органдар экономикабыз калктын социалдык милдеттенмелерге карай муктаждыгын толугу менен канааттандырышы керек. Мындан тышкары, биз келерки жылдын жана мезгилдердин чыгашасы өткөн жылдардын киреши деңгээлинен ашпоосу тийиштигин түшүнүүбүз керек. Натыйжада биз бюджеттин киреше бөлүгү боюнча тийиштүү резервтерди уюштуруп жана аларды экономиканы өнүктүрүүгө багыттай алабыз дейт ал. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу белгилегендей, Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин линиясы боюнча 2 фонд түзүлөт. Анын бири резервдик фонд, ага бекитилген бюджет долбоорундагы бардык эсепке алынбаган кирешелер түшөт. Бул каражаттар күтүлбөгөн абалдарды каржылоого жана социалдык милдеттенмелерди төлөөгө же экономиканы өнүктүрүүгө багытталат. Бул каражаттар башка максаттарга чыгымдалбайт. Биз тыштан карыз алуу боюнча саясаттын багытын өзгөртөбүз. Кредиттик каражаттарга тийиштүү бардык займдар экономиканы өнүктүрүүгө гана жумшалып, кайтарым негизде берилет. Натыйжада бул тышкы карызды төлөө боюнча тобокелдиктерге таасирин тийгизбейт. Бул ЧУА пакетиндеги маанилүү учурларды парламентке үстүбүздөгү жылдын февраль айына чейин киргизүү керек, дейт Артем Новиков. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу кошумчалагандай, 2021 жылдын 20 январына карата киреше бөлүктүн аткаруу планы 82% аткарылган. Бул финанс министрлигинин жана фискалдык органдардын ишинин мыкты көрсөткүчү. Январь айы үчүн бардык социалдык милдеттенмелер, пенсия, жүлүк пулдарды жана башка төлөмдөрдү төлөө графиги боюнча эч кандай кармалуусуз каржыланууда.
Жусупчан Жээнбеков уулун Тазабек Икрамов өлтүрдү деген күмөн боюнча үн катты. Ушул теманы козгоп, менин жүрөгүмдү ооруткандан эч тажашпады. Эшигиңдин алдында тоогуң жоголуп кетсе да кандай ичиң ачышат. Аскар Тоодой орун базарым, уулум жоголуп, мандатымды тапшырып коюп, 1 жылдан соң денесин 6 айдан соң башын 2 башка таап, жерге берген менин күйүтүмдү душманга да каалабайм. Ооба, жакындан бери менин уулум Бактиярды депутат Тазабек Икрамов өлтүрүүгө буйрутма берген эмиш деген маалыматтар чыгууда. Бул ишке УКМК дагы аралашып атыптыр. ИИМдин иши кандайча УКМКга тиешелүү болуп калганына таң калдым. Ошол уулум каза тапканда Тазабек Икрамов менин алдымда олтурган болчу. Чын эле тиешиңер болсо айт. Экөөбүз коңшу айылданбыз. Тууган урук менен чабышып кетпейли десем, Аяш аке, коюңузчу, мен кантип сиздин уулуңузду өлтүрөм деп карганып берген. Антип экөөбүз айтышып атсак, ошол убакыттагы президенттин коопсуздук жагын караган Жаныш Бакиев мага телефон чалып, мен уулумдун өлүмүн Тазабек Икрамовдон күмөн санайм деп жазып берип койсоңуз болду. Калган ишти биз бүтүрөбүз деп калды. Колум менен кармап албасам, же бир күмөнүм болбосо эмнеге жазып берем? Эгерде сенде факты болсо кармап алып барып кара деп жазган эмесмин. Андан кийин деле кол астымда иштеп жүрдү. 1-2 оозунан чыгып кетеби десем чыккан жок. Анан айрымдар Тазабек менен Бактияр урушуп кетиптир, ошого өлтүргөн деген версияны ойлоп чыгышты. Урушпаган ким бар экен? Ата менен бала. Бир туугандар деле урушат да. Урушса эле өлтүрүп коймок беле. Мен билгенден бул жерде чоң акча бар. Шектүү деп камак алынган Зикирбаевди болсо абактан качырып атып салышты. Ошол жигит көп нерсени билчү болуш керек. Бул кылмыштын делосы менен жакындан барып таанышам. Мурда такыр колума беришкен эмес. Ошол жакта Тазабектин аты жөнү катталган эмес деп үмүт кылам. Эгер катталып калган болсо, мыйзам алдында жооп берет. Кечээ жакында Тазабек дагы байланышты. Аке, мени ушинтип каралап атышат дейт. Сен ушул окуяга жооп берүүдөн жалтанып, Кыргызстандан качып кетет экен деген сөздөр чыгууда. Эгерде өлкөдөн качып кетсең, Бактиярды өлтүргөн болуп эсептелесиң. Качпа, ак экениңди далилде деп айттым. Журналисттерге айтарым, баламдын өлүмүнөн саясат жасап, менин жүрөгүмдү оорутканыңар аз келгенсип, уулумдун 4 баласынын да жашоосуна так салып атасыңар. Келиним, неберелерим менен катташтырбай, эне катары калкалап жүрөт окшойт. Жашабай жатып жакшынакай күйөөсүнөн айрылганы аз келгенсип, артынан ушундай ушактар айтылса, ага деле оор тиет. Балдары чоңоюп, үйлөнүп, жайланып калгандыр. Жашоолорун тынч койбойсуңарбы? Тазабек Икрамовду жамандап, Жусупчан Жээнбековдун уулун өлтүрүптүр деп окуяга аралашып жүргөнсүп сүйлөгөндөр, эгер далилиңер болсо бергиле мага, укук коргоо органдарына. Болбосо мен уулумдун өлүмүн депутаттан күмөн санабайм. Ал өлтүрүп атканда жанында турган эмесмин. Чын, өлтүргөнүн билсем, башкача сүйлөшөт элем. Ким болсо дагы факты бере албасаңар, уулумдун жанын тынч койгула. Жайында тынч жатсын. Кудай бар, акыры бул чындык ачылат. Аны так билем. Жашым өтүп калды. Жүрөгүмдү кайра канатпагыла дейт экс-депутат. Эске сала кетсек, мындан 13 жыл мурун 2008-жылы ошол убакыттагы депутат Жусупчан Жээнбековдун уулун белгисиз адамдар уурдап кетип, башын өзүнчө, денесин өзүнчө ээн талаага көмүп салышкан. Кылмышка шектүү делген жаран түрмөдөн качып баратып, милициянын угунан каза тапкан. Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу, биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков саламаттык сактоо тутумундагы актуалдуу маселелер боюнча кеңешме өткөрдү. Коомчулукта саламаттык сактоо тутумунун иштөөсүнүн натыйжалуулугуна, ошондой эле коронавирус инфекциясын жоюу жаатында кабыл алынып жаткан чараларга, вакциналарды сатып алуу жана аны өлкөгө жеткирүүгө тийиштүү көптөгөн суроолор жаралууда. Мындан тышкары саламаттык сактоо министрлиги дары-дармек каражаттар департаментине суроолор бар. Күн сайын саламаттык сактоо тутумундагы чечимдерди даярдоодо иш-аракеттердин макулдашылбагандыгын байкоодобуз, дейт премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков. Анын айтымында көз карандысыз жумушчу топ саламаттык сактоо тутумундагы бир катар көйгөйлөрдү ачыктады. В ходе работы комиссии мы неоднократно подчеркивали то, что медицинские работники, наши врачи, в том числе специалисты высокого уровня, руководители, которые были непосредственно задействованы в этом процессе, они не должны понести ответственность, и к ним не должно быть предвзятого отношения за
ту работу, которую они выполняли в рамках своих полномочий. Наши врачи героически спасали жизнь. Ни одна страна в мире не была готова к этой пандемии. Конечно, мы принимали все необходимые решения в тот период. Были определенные упущения, мы должны об этом открыто говорить. Но наша с вами основная задача сейчас сделать так, чтобы больше эти события не повторились. Мы должны дать общественности открытую информацию по уровню смертности, а также разработать четкий план действий по реформированию системы здравоохранения с целью повышения ее готовности и реагирования на такие случаи. Буга катар кеңешмеде саламаттык сактоо тутумун оптималдаштыруу маселеси көтөрүлдү. Бүгүнкү күндө биз көтөрүп тургандай кабыл алынган кадамдар күтүлгөндөй ийгиликтүү болгон жок. Ошондуктан оптималдаштыруу маселеси өкмөттүн ишинде комплекстүү түрдө каралышы абдан маанилүү. Ал бир нече базалык принциптерден турушу керек. Анын катарында саламаттык сактоо тутумундагы санариптештирүү, саламаттык сактоо тутумунун алгачкы звеносунун калк үчүн жеткиликтүүлүгү, ошондой эле жарандар үчүн персоналдык камсыздоонун толук кандуу эсебин жана дарылоого жеткиликтүүлүк маселеси бар, дейт Артем Новиков. Вопросы оптимизации системы здравоохранения должны рассматриваться в комплексе с работой, проводимой на сегодняшний день правительственной комиссией по оптимизации системы госуправления. И все основные подходы, они должны быть полностью согласованы с правительством, и они должны исходить из нескольких базовых принципов, в том числе в части цифровизации системы здравоохранения, максимальной доступности первичного звена системы здравоохранения для населения, а также полноценного учета персонального страхования и доступности к лечению и операциям, которые происходят в нашей стране. Артем Новиков ошондой эле бирдиктүү тутум аркылуу өлкөгө алынып келинүүчү дары-дармек каражаттарынын тизимин мындан ары да санариптештирүү рыногуна контрафакттык продукциялардан коргоого мүмкүндүк берерине басым жасады. Дары-дармек каражаттарынын автоматтык каттоо жана кайрадан каттоо механизмин киргизилиши дары-дармек каражаттар департаментиндеги коррупциялык схемаларды четтетүүгө мүмкүндүк берет. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинде ведомствонун мындан ары натыйжалуу иши, ошондой эле иш-чаралардын тийиштүү планы, кыска мөөнөттө киргизүүсү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Мы с вами неоднократно говорили по поводу департамента лекарственного обеспечения и подходов, которые есть в мировой практике к регистрации лекарственных препаратов, а также дальнейшей цифровизации лекарственных средств через единую систему входа, складирования и дальнейшего распределения по странам, системы маркировки лекарственных препаратов, что позволит нам повысить качество и безопасность, а также защитить рынок от контрафактной продукции. И другим основным моментом. В этой связи, я думаю, что мы должны с вами сейчас четко выработать все подходы и подумать, как мы будем устраивать полностью дальнейшую работу, в том числе и в области вакцинации. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Максат Мамытканов Кыргыз Республикасындагы Великобритания жана Түндүк Ирландиянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Чарльз Гаррет менен жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Британ кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде мыйзам үстөмдүгү, коррупцияга каршы туруу, сөз эркиндиги, жашыл экономика жаатындагы маселелер. Буга катар 2021 жылдын 12 ноябрында Шотландиянын Глазго шаарында өтүүчү буунун рамкалык конвенция тараптарынын 26 конференциясына катышуу маселеси талкууланды. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Максат Мамытканов 10 январда өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоосу жана башкаруу формасын аныктоо боюнча жалпы улуттук референдумду жогорку уюшкандык деңгээлде өткөндүгүн белгилеп жана үстүбүздөгү жылы орун алуучу маанилүү саясий окуялар тууралуу маалымат берди. Тараптар бардык деңгээлдеги Кыргыз-Британ байланыштарын активдештирүүнүн жана эки тараптуу өз ара аракеттешүү жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи.